Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн 7 март. Бүгүн Москва шаарындабыз. Бүгүн дагы бир сделкабыз өттү. Сбербанкта Айсулуу жана сделкабыз өттү. Сделкаңыз жакшы өттү. 1,5 саатта баардыгы бүтүп калды. Сизди куттуктайбыз. Сделкаңыз өзүңүз айтып кетсеңиз, оюңузду кандай өттү, кандай сезимдер болду, эмне дегенде көп ушул сделкага даярдандык, өзүм үйүм алам деп документтерге кол коюп атканда кандай сезимдериңиз болду? Бүгүнкү сделка мен ойлогондон да жакшы өттү, аябагындай тез болду. Мен эртеңден үйдөн чыгып атканда эле толкундангам. Өзүм үйүмө алам деп, өз үйүмө алам депчи. Анан ушу мен ойлогондон да тез болду, аябагандай эле баардык документтер өз орду менен кетти, кол коюулар өттү. Баардыгы түшүнүктүү болду. Баардыгы түшүнүктүү. Айсулуу эже, биринчи суроо башынан баштасак, өзү кайсы айда кайрылгансыз, биздин компанияны кайсы жактан көрүп угуп келдиңиз эле? Мен өзү Москвага келгениме 3 жыл болду. Биринчи жылы өзүмдүн документтерим менен бар болдум. Экинчи жылы уже үй алганга аракет кыла баштадым. Кандай жол менен алсам экен деп ушундай жолдорун издей баштадым. Анан Instagram, YouTube каналдарынан ошо Самара Нарматованы көрүп калдым. Кечи недвижимостьтени адамдарга кандай жолдор менен үй алып бергенин, кайсы жолдор менен алса болот экендигин баардыгын бир жыл күзөттүм. Анан кийин башка адамдардан кеңеш сурадым, ар ким ар кандай ойлорун айтты, бирок мен өзүмдүн оюман эч кайтпай койдум. Алам дедим, алам деп. Анан ушу 2025-жылы 1-ноябрда барып келишим түздүм. Анан кичине документтерим баягындай туура эмес болуп калгандыгы үчүн арадан 3 ай өтүп кетти. Анан февралдын 1-нен уже документтеримди даярдап бүттүрдүк. Бир жумада эле одобрение алып берди. Бир жумадан кийин уже үй караган өттүк. Үйдү деле бат эле тандадык. Мен өзү 2 эле үй көрдүм. Биринчиси 1 комнаталуу болчу. Ал өтө жакпады мага, аябагында кичинекей, 4 балам менен батпайм. Анан 2 комната издей баштадым. Любой эле райондон, любой эле областтан мага двушка болсо деп. Анан ушу Балашихадагы үйгө токтолдум. Ремонту деле жакшы, мебелдер менен. Анан мага айрыкча локациясы жакты. Айланасында школ, ФАП, садик, торговый центрлер. Москвага да жакын. Саат сайын, минут сайын даже маршрутка автобустар бар. Мага ошол жактары жакты. Үй тандоо процесске оңой эле болуп турду ошондо, Мен өзүм иштедим үй тандап сизге. Үй процесси аябай тез эле болду. 2 үйдү тандап эле бирөөсүн тандадыңыз. Кээ бир клиенттер 10 үй көрөт, 20 үй көрөт, жүрө беришет да. Сиз дагы, например, бизге жардам берип, мына үй жагып атат деп баардыгын бизге жөнөтүп, эртең менен эскене эмне болду деп үйдү карап, баардыгын тез эле чыктык. Айта кетсеңиз, ипотека үй алышчу бул чоң кадам. Бул кадамга кандай келдиңиз? Айтып калдыңыз, жакындарым менен кеңештим депчи. Көп карттарыбыз дагы айтып калат, жакындарым менен бөлүшсөм бизди бузду. Көп азыр бизди көрүп жаткан мекендештер дагы комментарийге көп жазышат. Ипотека алсаң ушунча байланып калат экенсиң, 30 жыл ушунча процент төлөп калат экенсиң депчи. Сиз ошол нерседен коркподуңузбу? Мен корккон жокмун, себеби азыр чынын айтып кеткен квартирама 60 000 төлөйм. Суу, свет, коммуналкасы кошкондо 70 000 ашып кетет да. Анан ал эми азыр биз ипотека боюнча үй алган болсом, үстүнө 10-20 000 разница болот экен да. Мен ошол жагын көп ойлондум. Анан мен эң жакын кеңешчим апам. Апам менен кеңештим. Анан апам айтты, өз үйүң жакшы, ала бер депчи. Ушундай жакшы жол көрсөттү да. Анан мен оюмду сүйлөдү апам да, анан кийин ала берейин деп. Баары жок, көп ойлондум, бирок жакын адамдардан кеңеш сурадым. Бирөө бөлөк жолду айтат. Зачем 30 жыл сен ипотека төлөйсүң, процент төлөйсүң, 5 миллионду 15-30 миллион кылып бересиң дегендер болду. Бирок анын деле жолдору бар экен. Мен барып Зульфиядан консультация алгандан кийин оюм андан да бөлөкчө өзгөрдү да. Жакшы жакка өзгөрдү да, себеби аны досрочный жаап койсо дагы болот экен да, без проценти жок болот экен. Ошол жактарын ойлодум. Анан азыр эми
1 жылдан бери жашаган үйүбүзгө миллиондон ашык өткөрүп коюпбуз да. Бул воздухка кетти да. Эми азыр эми мындан ары өзүнүн үйгө төлөсөк, бул накопление. Кайсы маалда кетсек дагы кааласаңыз квартираны киргизип, кааласаңыз сатып, кааласа квартираны киргизип, же кааласак өзүбүз жашап, бар жогунан оңой жагы ушул болду. Биздин компания жөнүндө кандай отзыв бере аласыз? Кандай плюстары, кандай минус жактары баарын ачык айтып кетсеңиз болот. Бизге ишенсе болобу? KG недвижимостьга ишенсе болот. Мен 1 жыл күзөттүм. Мага окшогон кардарларды көп көрдүм. Жакшы ойлорун айтты, бирок сыртка чыкканда деле алар жакшы ойлорун айтып жүрүшөт. Мен бардыгын чакырмакмын KG недвижимостьге. Келиңиздер, үй алыңыздар. Баягы ойчул ойлоңуча табакел же кырдашат дегендей ойлонуп иш кылыш керек, бирок KG недвижимость алдабайт, өз убагында кайрылган суроолорубузга так жооп берип жатты, процесстерди көзөмөлдөп атышты. Самара өзү дагы чалып, жазып, кем болгон документтерди толуктоого жана үй караганда локацияларды бар жокторунан жардам берип атышты. Айсулуу, айта кетсеңиз, үй кайсыл жакта жайгашкан? Баштапкы төлөм бердиңизби? Үйдүн баасы канча? Үй айына төлөм канча болду? Московский область, Балашкадан алдык. Үйдүн квадрат метри 44, 2 комната. Первоначальный 400 000 бердик. 480 000 ошо 30 жылга айына 86 000 төлөм болду. Ошол. И 30 жылга берилди ипотекаңыз. Бүгүн 7 март вторник болсо, вторник дейм, бүгүн суббота 7 март, вторник сделкабыз өтүп калса, регистрация болуп, и уже жуманын аягына чейин уже ключуңузду алып калат экенсиз. Ключуңузго барганда дагы баардыгын карап, сиз менен бирге болуп, атын берип, анан кийин уже өзүңүздүн үйүңүзгө көчүп жашай бересиздер. Сизди куттуктайбыз. Рахмат чоң, сиздерге да чоң рахмат. Общий KG недвижимостьтин кызматкерлерине чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Самарага, Зульфияга, анан Искендер сага сен көбүрөөк жардам бердиң. Сен менен көбүрөөк иш алып бардык. Рахмат чоң. Ишиңерге чоң ийгилик. Анан дагы айтып кетейин дегеним, бардык үй алам деген жарандарга кайрылам. Баарыңыздар келиңиздер, алыңыздар, ишениңиздер. KG недвижимость бардык жагынан жардам берет.